Sözsüz Cerül geyinde işleş gerekte. Cerül'ün lisenziyası buna kadar hükümet sunuştağındayla tenderden, auksyondan satılış gerek. Cerül altın geyin işleşiliş gerek. Talas oblastıdağı özünün salının Kırgızistan'a verip başlaş gerek. Kırgızistan'dan ile alavermek. Hurmat Talaslıklar, hazır bu jiyinimiz açık, elin kızıkçılığın gösteren nerse. Biz birden bir jabılıp turup bir yerde talkalayın degen yok. Biz jeri açılmasın, ekologiya saktalsın, möngülөр saktalsın dep, anı atanbaytın betine del aytабыз, başka esenbizin betine del aytабыз. Ана korko turgan eşteke жоқ. Жеткиз бара берсин. Кайран Элвисте кайран Элвис. Шорда Элвис. Анткени мен дайыма айтам. Бирөөсү айтты Кыргыздын душманы ким деп. Кыргыздын душманы Кыргыз. Мына Манас атабыздын билесиңер өлөрүндө айткан. Каныке апабызга. Талассага жер болбойт, таластар эл болбойт деп Ташкентке качырган, Ташкентке. Кыргыздардан Манас өсү бирөөсүн качырган Ташкентке. Урматтуу замандаш, бул көрсөтүүдө элдин ырыскысы болгон 3 тонна алтын өлкөбүздөн качан, кандайча, кимдер тарабынан уурдалып чыгып кеткендиги тууралуу сөз болмокчу. 2011 жылдын 30 октябрь күнү Кыргыз тараптан Турция мамлекетине гуманитардык жардам иретинде 10 тонна ун, 2 тонна суу жана башка чай-чемек сыяктуу азык-түлүк товарлары жөнөтүлмөкчү болот. Жогорку кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго 10 тонна ундун арасына 3 тонна алтын, ар бир 45 килограммдык мүшөк унга 15 килограммдык 999 пробадагы алтын катылып чыгып кетип жатат. Силер кармап калбасаңар биздин алыбыз жетпейт. Башында өлкө башчылары өздөрү турушат деген кабар келет. Гум жардамды ошол кездеги өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, азыркы министр Боронов коштоп бармак болот. Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров дароо Бороновдун жолугуп кетүүсүн өтүнүшөт. Боронов ошол замат эле жетип келет. Экөө абалы түшүндүрүп, Бороновдон сен да кыргыздын мекенчил жигиттердин бирисиң. Сага ишенебиз. Самолет даяр болуп, сени аэропортко чакырышканда акырын бизге кабарлап коюп, өзүң кете бер. Калганы биздин иш деп тапшырма беришет. Боронов макул болот. Бирок ал депутаттарга кабар бербестен жүктөрдү даярдап учуруп жиберет. Эмнегедир бул гум жардамды коштоп барчы болуп жаткан орун басар Бороновдун ордуна министр Борбиев жөнөп кетет. Бул окуя 2011 жылдын 30 октябрь күнү болуп өтөт. Арадан бир ай өткөндөн кийин Боронов министр болуп дайындалат. 2012 жылы Садыр Жапаров депутаттык комиссия түздүрүп, Кумтөр алтын кенин текшерүүгө алат. Текшерүү маалында алтындар Кыргыз өлкөсүнөн көзөмөлдөөсүз чыгып кетип турганы аныкталат. Ушул алтын ушул жерде азыр сакталып турабы же колдонулуп кеттиби? Көрсөк болобу? They can look at the container it's in, but not have the gold itself. But they can see all the markings and everything. Алтын өзүнө эмес, ал контейнер ичинде пломба. Мы можем сам контейнер показать. It's in a bag. içinde de. А пломба кимдики? I can Sealed by KFC or No, it's here. It's here. No, Who sealed? Yeah, it's down here. Who sealed these containers? Who sealed it? The prosecutor's office or your? Пломбаны ким баскан? Прокурор басканбы же? Это их работники. Ошол 2010 жылдын 8 сентябрынан бери ушу башкы прокуратура тарабынан бирөө бир келип мындай кызыгып ушул алтынга жатабы жатпайбы деп же сиздерди чакырып бир сурадыбы? Сураган жокпу? Sizden period. Has anyone from the prosecutor's office asked about this gold? Only not since it's been in the vault. No, they gave me permission to bring it back. I was questioned by the prosecutor's office, and there's no further action being taken. That was it. Бул жака келди, ошондо эле суралган дейт, сурап жүргөн дейт. Ошондон бери эч ким сурайлап. Эми токтоп туруңуз, мындай койсоңуз мындай. Белградке 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп туруп, мынакей старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Дононбаев тапшырган муну. А кандай анан 2011 жылдын февралында печатать этип атасыңар бул? It was given to you in September 2010 and how I don't remember. Don't remember. Siz 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп атпайсызбы? So you signed on I said I don't remember. Я не помню. Байкадыңызбы замандаш? Баш прокуратура уурдалып чыгып жаткан алтындарды кармап алышып,
Бирок соңунда эч көзөмөлсүз калтырышкандары айдан ачык көрүнүп турат. Демек бул өлкөбүздөн алтындарды эсепсиз жана көзөмөлсүз чыгарып кетип жатышат дегенди билдирет. Акыркы 20 жылда 300 тонна алтын алып кетишкен болот. Кыргыз өкмөтүнө силерге ушул жетет деп 1 тонна алтын ташташат. Депутаттык комиссия текшерүүгө алганда өкмөткө түшчү алтын өлкө башчылардын чөнтөгүнө түшүп тургандыгы аныкталат. Көрсө, 20 жыл мурда түзүлгөн мафиялык схема эч өзгөрбөстөн ушул күнгө чейин уланып келет. Сот карайт, өкүм чыгарат. Соттан кийин президент киришет. А мени мындай коркутуп, мыйзамсыз бүтүрөбүз деп мени мындай жаман сөз атканыңар эме өзүңөргө эле уят. Болбойт анткени, уят. Өзүбүздү сыйлайлык. Аман тургула, аман эсен болгула, аман эсен болсок ачык айтайын. Мына ушул жерде бир нерсе айтайын, билбейсиңер да, камчы иним менин үйүмдө далай келип төрүмдө отуруп тамак ичип кеткен бала. Силер билбейсиңер. Бирок ошо камчыны тияка түрткөндөр менминби? Түрткөндөр башкаларды. Көкүткөндөр да башкалар. Алар деле 3 күн келип көкүтүп кетти. Мындай кечине сабырды жүргүлө да. Мыйзам боюнча мен айкөлдүктү соттон кийин көрсөтө алам. Сот бүтсүн, Кудай буйруса, менин колума иш келгенден кийин анан мен чечим чыгара алам. Анан мынтип бирөөбүздү сыйлап көнөлүк. Эгерде силер мени ушинтип президенттин ырдышылдың деп атсаңар, кайсы эле мамлекет? Мына мен айтып аткан сөзүңөр менен сиздерди ким сыйлайт анда? Бизди ким сыйлайт? Аман болгул, аман. Мен атайлап допроско бардым, ген прокуратуранын следователі менен допроско жооп бердим. Мына жакында парламенттен бул маселе каралат. Бир да чын сөзү жок, бардыгы калп. Мен Кудайга койдум. Эгерде Садыр Жапаровдуку чын болсо мен дайыма даярмын жооп бергенге. Бирок бардыгы карандай калп, билип туруп мени жамандаган. Жакында парламенттен бу талкуу болот. Ал жерде билесиңер бир топ партиялар бар. Мен парламентке атайлап берип атам, анткени ачык айкын элимде бир. Мен мыйзамды бузбаймын. Соттун чечими чыккандан кийин, конституция боюнча соттун чечими гана чыккандан кийин президент килигишсе болот. Ага чейин ачык айтайын, мыйзамга баш ийип көнөлүк.